Эркин күрөштүн өзгөчөлүгү бул дүйнө жүзүнө таралгандыгы мага бардык жакта өнүккөндүгү жагат. Бардык жактагы соперниктерибиз, каршылаштарыбыз мындай жогорку деңгээлде, жогорку дайындыкта келет. Бир жакты слабый же бир жакты күчтүү деп айта албайбыз. Бардык жак күчтүү бирдей. Ошонусу менен жагат мага. Бардык жак кандай десем, дүйнөнүн бардык булуң бурчуна тараган. Бардык жактан келген каршылаштар күчтүү. Токио Олимпиадасынан мен алгачкы эле беттешимде жеңилип калдым, бирок мен үчүн аябай чоң сабак болду. Анткени мен андай масштабтуу белдешке биринчи жолу катыштым. Ошон үчүн ал жак менин кандайдыр бир ача албай жүргөн жактарымды мага ачууга жол көргөздү десем болот. Мен үчүн аябай чоң сабак болду ал жак. Бош убактымды көбүн эсе эс алууга аракет кылам. Эшикке чыгып сейилдейм. Кандайдыр бир таасирдүү тасмаларды көрөм, кээде китеп окуйм, ушундай. Негизи эле жакын адамдарым берет мотивацияны. Ушундай күчтүү экенин айтып, дайыма жакшы жактарды айтып, өзүбүздүн байкелер агаларыбыздан алгам эң биринчи бул мотивация бул 2008-жылы Олимпия оюндарында баягы Канат Бегалиев агабыз менен Руслан Түмөнбаев агабызды көргөн, ошолордон катуу таасир алгам. Эркин күрөш буга чейин деле анчалык ылдыйкы этапта эмес болчу, жакшы эле болчу, өзүнүн жакшы жактарын көргөзүп келген. Азыркы этапта мындан 1-2 жыл мурун кичине басаңдай түшкөн. Ал убакта курама команданын балдары жаш болчу, азыр ошо балдар жетиле баштады, буюрса мындан кийин дагы мындан да жакшы результаттарды күтүүгө болот. Соц тармактарга көбүнчө кызыкпаганга аракет кылам. Ал жакта көп деле активдүү эмесмин. Анткени биздин тренировкадан көп алакты кылып коюшу мүмкүн. Аны жакындарым, агайларым да айтып келет. Ошондуктан өтө чоң мааниге эле эмес. Бул боюнча билбейт экенмин. Эми аны эл таразы элсинчи демекчи, эл балайт болуш керек. Сиздер киргизипсиңер элдик добуш деп. Аны эл чечет го деп ойлойм. Кымыз. Нарын. Алибек Осмонов. Стойка. Буайсар Сайтиев. Брюнетка. Айылдык кызы. Абдыкеримов.